Кыргыз элинин жасалга колдонмо искусствосу байыркы доордон бери эле калыптанып, өнүгүп келе жатат. Анын материалдык негизин мал чарбачылыгынын продуктулары, жыгачты, металлды жана башкаларды иштетүүгө байланышкан үйдө жасалган буюм тайымдары түзөт эмеспи. Кол өнөрчүлүктүн өнүгүшү жалаң эле үй тиричилигине жана турмуштук зарылчылыкка шартталбастан, элдин сулуулукка, кооздукка, өнөргө умтулуусуна да байланыштуу болот. Арбаңыздар кадырлуу көрөрман, эфирде көрүүгө көрсөтүүбүз, саламатсыздарбы? Кыргыз элинин улуттук маданиятынын ажырагыс бөлүгү болуп калган элдик өнөр элибиздин байыркы маданиятын, мүнөзүн жана рухий дүйнөсүн, көркөм ой жүгүртүүсүн, этностук байланыштарын чагылдырган тарыхый дарый катары абдан баалуу. Дал ушундай тарыхый баалуулуктарыбыздын жоголбой укумдан тукумга өтүп келе жатышына кадыйча чебер энебиздей мыкты инсандардын салымы зор. Эстетикалык керектөөнү канааттандырууга, тиричиликти көркөмдөөгө болгон мүмкүнчүлүктү толук пайдаланууга умтулуу, көркөм кол өнөрүнүн ар тармагын өнүктүрүүгө салымын кошот. Ал албетте көп түрдүүлүгү, оймо чиймесинин тактыгы, өзгөчөлүгү, түстөрдүн жана тондордун айырмалуулугу бай, ажайып фантазиясы менен даана белгиленет. Көчмөн турмуш көркөм искусствонун өнүгүш мүмкүнчүлүгүнүн чектегенине карабастан, узакка пайдаланууга ыңгайлаштырылган турмуш тиричилик буюмдары гана эмес, күнүмдүк кийим-кече, үй тиричилигинде дайыма орун ала турган буюмдары дагы көркөм чыгармачылыктын деңгээлин көрсөтө алат. Кийиз бул элдик көркөм кол өнөрчүлүктө жүндөн уютулган жирдик, боз үйдүн жабуусунун, шырдактын, жабык баштын, ала кийиздин, кементайдын, калпактын, өрө кийиз, ала кийиз, шырдак жана башка буюм тайымдардын кийизи болуп эсептелет. Кайсы бир өлкөгө саякатка барып калсаң, ал жердин символу, ошол элдин тарыхы, маданияты чагылдырылган кандайдыр бир буюмдары болору бышык. Ал эми Кыргыз элинин сыймыктана көрсөтүүчү кол өнөрчүлүгү, олут жыттанган буюм тайымдары келген конокту кайдыгер калтырбайт. Кийиз буюмдары: ала кийиз, шырдак, аяк кап, жабык баш, үзүк туурдук, эшикти шөңдүүлөр. Кыргыз кийизге жан киргизет деп бекеринен айтпаган чыгар. Жөп жөнөкөй койдун жүнүнөн не бир сонун көз жоосун алган мыкты буюмдарды, турмуш тиричилигине керектүү болгон бардык оокаттарды жасап чыгарууда кыргыз энелеринин алдына эч ким чыга албаса керек. Жайлоодо отуруп, койдун жүнүн алат, таза. Жанагы чубош немеси жок, тикенеги жок. Мурункудай жердин сапатыны сактай турган дарылар жок. Жерди тикенек баскан, койлор баары жүнү булганган. Ошон үчүн баягы жайлоодон алсак таза болот деген ой менен ошол жакта жүн алууду баштап атабыз. Эми ошо жүндөрдү быйыл алсак, жүн боюнча загөткөнтөр ачайлы. Көңүл бөлүнсүн жүнгө. Себеби талааларда жүндөр калып болуп чирибейт экен. Жерлер бузулуп, чөптөр чыкпай, бүт талааны койду кыркып, ыргыта беришип, талааны жүн басып кетти. Пакет менен жүн бакалашка талаада. Ого көңүл бурган адам жок. Ошон үчүн бул жүн боюнча загөткөнтөр ачабыз деп, өзүбүз ишканада ушундай маслихатташып атабыз. Тамеки престеп келдик, престеп туруп алып келебиз жер-жерден деп. Көп же карагулжага, мына заргер, көп айылдарга ошо жүн боюнча айтып атабыз, чогулткула, мага алып келгиле деп. Ар бир элдин колдонмо өнөрүнө өзүнө таандык өзгөчөлүк, таланттуулук, окумуштуудай көп түрдүүлүк мүнөздө. Дал ушул сыяктуу эле Кадыйча апанын улусчулукта өзгөчөлүгүн байкоого болот. Ал көбүнчө уютулган кийизге көп басым жасап, аны менен тим калбастан тургундарды жумуш менен да камсыз кылат. Азыр 16 жылдан бери ушу жүндү иштетип иштейбиз. Кийиз жасайбыз. Кийизде 3 адам иштейт. Ширетүүчү эң негизги ишибиз кыргыз үйлөр жасоо. Темирден анан жыгачтан үй жасоо. О темирди балдар жасайт. 2 бала жасайт, 1 аял краскалайт. Жыгачты дагы 3 адам жасайт. Жыгачты Кәллелинде, Карагулжанын Кәллелининде Ажимат деген бала семьясы менен үйрөтүп ушул жасап атат. О талды күздө кыркып алып туруп сууга бастырат. Ошо талдын ширеси чыгып кетиш керек. Ошонон кийин анан жазга маал жасай башташат да. Олар жыгачты жаса берет, биз жасалгасын жасайбыз. Аялдар.
Кийиз кимдики болсо белек ошонуку. Таштандык айланып, каралбай калган мамлекеттик имаратты жоготпой оңдоп түзөөдөн өткөрүп алган. Учурда жумушсуз аялдарды иш орду менен камсыздаган. Бирок ал имаратта жылуулук системасы иштебегендиктен жумуштарына бир аз тоскоолдук жаратат. Мынау кулуп 9 жылдан бери кароосуз калган, упрап кеткен кулуп эле. Муну сатабыз дегенде Накен Касиевка чоң рахмат. Губернатор болсо ошондой болуп иштесе жакшы да. Губернаторлордон иштеген ошо киши жакшы иштеди. Көңүл бурат эле да, ишканабызды көрөт эле. Азыр менин ишканамды аким эмес, өкмөт көрө элек. 16 жылдан бери. Чын өкмөт көрө элек, сенин ишканаң эмне болуп атат деп көрө элек. Өткөндө зам губернатор айтат. Өкмөт аким барды, аким эмес, өкмөт көрө элек айланайын. 16 жыл болду мен иштегениме дедим. Өзүм ремонттотуп, мына миграция көп жардам берди. Ошол менен ремонттотуп, ишкана кылып калдык. Кайра мени чык дешти бу жерден, кийин спорт комплекс кылабыз деп. Мен сактабаганда буну бузуп берет эле, талкалап кетебиз дегенде. Накен Касиевка барып, ошолорун сактатып калды, комиссия жөнөтүп. Аны ишкана кылып калдык да. Ушуга быйыл маданият жылында бир көңүл бурулуп калса, дагы өнүктүрсөк, кеңейсек, ошо здание коюп тигүүчү кыздарды чогултуп койсок, үйдө койбой жерге сек кылып койсок, 20 миң калкы бар, өкмөткө керек деген ойдо болуп атабыз да. Кадича апанын ишканасынан улуттук буюмдардын түрүн көрүүгө болот. Жүндүн ден соолукка пайдасы абдан көп болгондуктан басымдуу бөлүгү кийизден жасалган баш кийимден тарта бут кийимге чейин жасап чыгышат. Апаларыбыздын жасаган ар бир буюмдун артында эбегейсиз зор эмгек жатат. Өзгөчө чыдамкайлуулукту, сабырдуулукту талап кылган мыкты жасалгалар албетте чеберлердин өз колунан жарылгандыктан ары сапаттуу, ары кооз. Мынау энелерибизден калган. Муну ар бирини кол менен байлап чыгыш керек. Кыргыздын буюму өтө майда иш да, буга чыдаган чыдайт экен да, чыдабаган чыдабайт. Азыркы жаштар оңой оокатка көнүп керек болсо немеге жанагы камырдагы кеспей калышты да, макарон жешип элечи. Ошондой иштерге чыдаган, жипти ийриген. Азыр биз даяр жипти кылып атабыз. Ал мезгилде жипти ийрип, анан жасашкан, боёп. Саранжалдуулук аял затынын эң мыкты сапаты деген чебер апа арткан кыркындыларды жөн гана ыргытып койбостон, андан заман талабына жараша түрдүү сувенирлерди жасашат. Бул биз эки адам колдон билбейт элек муну. Эки адам менен чалат элек да. Муну чала турган. Шырдактын чекесиге, боз үйлөрдүн чекесине, анан бешик боо, сумкаларга боо, уукка боого кетет экен. Кийин анан муну бир аял энесиден калган экен, сактап калган экен. Бир эле адам 300, 400, 500 метрди жасай берет экен мына менен элечи. Анан ошондон көрүп менде жыгас сектеги балдарга берсем, булар 10-15ти жөн жасап койду. Муну мен о нарындан бери бүт кол өнөрчүлүк менен иштегендердин бардыгыга берип атам да. Бул баарыбызга керек нерсе экен да. Убакытты туура пайдаланат экенсиң, анан көп кетирет экенсиң, жакшы экен бул. Анан мен айтарым, мына кара чороодо өсөт ушундай. Натуралный. Өзү өсөт. Ушунан эмне чыгарсак болот экен? Бул натуралный бир Алланын жараткан эмес экен да. Деген ой менен тазалап, муну биз таспи чыгара баштадык. Жоктон бар кылыш керек да, барды жок кылып талкалап жок кылбай деген ойдо болуп атабыз да. Жыгасак секти баштагандан бери муналарды жасап атат балдар. Муналарды жасады. Мына алы шалча кыргыз үйдүн боону сокконго илгеркидей да бул. Бул ошо сокконго мына жакшы. Анан шалча сокконго муналар чоңураак, булар жакшы. Ушуну кайрадан баштайлы, соккондорго азыр мына Карабулжан, Октябрь айылында ушундай сек башталыптыр. Кыргыздын буюмун өзүбүз жасабасак, өзүбүз неметпесек ким билет? Ким үйрөтмөк эле бизге? Ошон үчүн өзүбүз аракет кылып жаштарга үйрөтүшүбүз керек. Кыргыздар көбүнчөчү анда камчыны жогору баалайт. Ар бир үйгө камчы, тердик илип койгон илгертиден калган. Анан биз калпак чыгарабыз. Калпактан ашкан кыркындыны мындай сувенир кылабыз. Акку чыгарабыз да. Булар машинасыга такканга алып кетишет. Мындай кылып чыгарабыз. Анан кийин үйгө койгон калат. Швени сектен ашкандарды чайнек койгуч кылып чыгарабыз. Муну көбүнчө кыздарды турмушка чыгарганда сандыкка салышат. Анан карыялар сандыгына салышат да. Алып кетсе ишканадан алып кет. Ошону атайын бир кое турган жер болсо деп
суранып жүрөбүз, эми чечилип калар. Мына азыр мынаны чыгарышты, бул дагы суунер катары көбү кызыгышат да. Сервантка коюп атышат. Улутту улут кылып турган албетте анын тарыхый баалуулуктары, каада салттары, нарык населе, улуу маданияты. Элибиздин көөнөрбөс көрүнгөсүн толуктап, көркөм колөнөрчүлүктү кылымдан кылымга сактап калуу үчүн жаштарга жол көрсөтүү биздин милдет деген Чебир апа кызыккан кыз келиндерге тажрыйбасынан бөлүшөт. Кесипчилик окуу өнөр жайы бар Харолдо, Супут 38 деген. Ошол жерден анабы өзгөндөгү миграцияда жетекчиси Алмаз менен байланышып 172 кызга шу өнөрүбүздү үйрөттүк. Азыр Бишкекте иштеп аткандар бар. Калелинге турмушка чыгып, боз үйдүн боолорун соккондор бар. Эми дагы ушул өнөрүбүз өзүбүз менен кетпесин, дагы жаштарга үйрөтөлү, ушуларга көңүл бурулса экен деп кайрылып атабыз. Бишкекте Салима Жороева экспериментальный кылып гимназияга киргизейин, кызыккан кыздарды үйрөткүлө, ушу кыргыздын буюмун сактап калсын дешип атат. Эми ошого кирип атабыз. Кыргыздын улуттук буюмдарын, кийимдерин сактап калышка кызыгабыз. Эми ошону жаштарга үйрөтүш, боз үйдүн жасалгалары, жыгаштын аттарын да билбегендер бар да азыр жаштардан. Мына жүндөн жасалган бул да. Бул да жүндөн жасадык. Колдо туюк, мунун тигиши жок эле. Канча жылуу болот, башка ден соолукка ham жакшы да. Эл арасынан чыккан колөнөрчүлөргө мамлекет тарабынан колдоолор болуп турса, ишкерлердин иши бир топ алдыга жылаары бышык. Айрыкча эле биз эмне чыгарабыз? Сөткө салгыч, баш кийим чыгарабыз, бешик боолорду чыгарабыз. Ошолорго олорду көбүнчө Кара Чороодо алат. Кара Чороодо атайын боз үйдөн магазин кылып койгонбуз, белектер дүкөнү деп. Ошол жерде көп алат. Бар коюна баргандар жер-жерден барышат да, эс алганы. Дәрі суу үчүн барат, оорулуулар барат, ден соолук үчүн барат, ушундайлар бар. Ошондо көп алат. Көбүнчө ошол жака даярдайбыз да. Бирок өзгөнүн шаарынан 97-жылдын 24 мартыдан сурандым. Бир орун бергиле, бир белектер дүкөнү ушундай улуттук буюмдарды коюп сата турган бир орун кылайлы. Айрыкча өзбек улуту менен кыргыз улуту экөөнүн буюмдарын коёйлу. Ушу мезгилге чейин чечкен жок. Азыр ушул күндө да арызым бар. Бир кичине место бар экен, ошону чечкиле деп өткөндө департаментине, шаар акимине дагы киргенмин да. Ошо көңүл бурушпайт экен ушуна. Улуттук буюмдарга көңүл буруш керек жасагандарга. Кыргыздын маданиятыны, быйыл маданиятчылык кана колдогонуңарды көрөлү. Быйыл ушуга көңүл бургула деп атабыз эми. Ошо маданиятчылык көңүл бургула, бир орун бергиле бизге. Бир эле мен койбойм ол жерге. Өзгөн району боюнча жасагандар бар да. Кийим тиккен бар, улуттук буюм тиккен бар, жасагандар ошол коет. Баарыбыз бир жерге коелу, бир место бергиле деп суранып атабыз. Эми ол чечилеби, чечилбейби, чечилсин деп атабыз. Кыргыздын кийизден жасалган буюмдары дүйнөлүк базарга чыгууда. Чебир колдуу энелерибиздин тынбаган аракеттери менен Кыргызстандын чет жакка таанытууга өбөлгө түзөт. Андан сырткары колго сапаттуу жасалган буюмдар кардарларды өзүнө тартып, өлкөбүзгө болгон кызыгуусун арттырат эмеспи? Назарыңыздарда көрөңгө көрсөтүүсү жана кызматыңыздарда мен Сүйүт Кадырбек кызы болдум. Саламатта калыңыздар.